Жолон Мамутов, Капар Айтиев ушул жерлик болот. Ирсалат апанын күндөлүгүндө бир айылдын тарыхы камтылган. Ал көп жылдан бери өзү жашаган Төлөйкөн айылындагы согуштан келген, каза болгон жана мекенине кайтпай калган ардагерлердин тизмесин чогулткан. Ал гана эмес, Ирсалат апа алардын ар биринин үй бүлөсү, жашоо шарты менен таанышып, колунан келген жардамын да аябайт. Мына бул 2005-жылы экен. Согуш ардагерлери деп жазган экенмин дагы. Ошондо 10 ардагер калган экен. Согуш учурунда тылда эмгектенгендер дагы болгон. Мына ушуларга дагы каражатыбыз жетсе көйнөк алабыз. Эркекке дагы, аялдарга дагы, катышкандарга ошо тылда эмгек кылган, анан согушта эмгек кылгандар. Ирсалат апа согуш ардагерлерин арнап айылдагы мектептин короосуна эстелик да тургузган. Эстелик бетине дептерде тизмектеген 300гө жакын ардагердин ысымы чегилген. Анын курулушун мындан 20 жыл мурда согуштан кайтып келгендер менен бирге башташкан. Алардын бардыгы мен ошол ишти баштаганда 35 адам бар эле. Кыска мөөнөттүн ичинде ушул эстеликтин турганы 20 жыл болду. Ошо 20 жылдын ичинде азыр 2 адам калды. Эстеликти биринчи ачканда тактайга жаздык. 75 адам катышты. Эстеликтин бетине жазылган ардагерлердин учурда экөөнүн көзү тирүү. Алардын бири Жолдошбай Адаев. Бул жерге келип согуш майданында бирге болгон досторун эскерип кетем дейт. Ардагер эстеликтин мектеп короосунда турганы кийинки муунга чоң сабак экендигин белгилейт. Биз менен согушка кеткендер, согуштан кайтпай калгандар, согуштан кайтып келип, согушка катышып, ушул жерде жардар болуп жүрүп өлгөндөр бардыгы жазылуу. Быйыл улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата айылдыктар чоң мааракеге чогулушмакчы. Бул үчүн эстеликти жакында эле оңдоп түзөөдөн өткөрүштү. Актилек Гүлжигит кызы, Кыязбек Шакирбай уулу, Коомдук 1 канал, Ош.